Шаршемби күнү иштеген базарды билесизби? Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзгөн районунда шаршемби күнү гана иштей турган базар бар. Эл арасында Дордой базары же Шаршемби базар деп аталып кеткен. Бул жерге шаршемби күнү эртең менен эрте сатуучулар өз товарларын оптом алып чыгып, орун элишет. Бул күнү базар жанданып, аймактын бардык тарабынан келген эл агымы токтобойт. Өзгөн туугандар бул күндү Шаршемби базар деп атап, атайын жумушун токтотуп келип соода кылып кетишет. Бул базарда кийим-кече, идиш-аяк, кеземе, оюнчуктар жана ар кандай товарлар сатылат. Эң кызыгы, бул жердин баалары арзан болот. Дал ошондуктан көптөр бул базарды күтүп, дал ушул күнү келип сатып алышат. Мен дагы элден калбай биринчи жолу бул жерге баш бактым. Базарды аралап жатып 50 сомго жана 80 сомго 2 метр кеземе сатып алдым. Эл көп, кыймыл тынчыбайт, бир айланып чыкканда эле чарчап калат экенсиң. Базардан соң ысык чебирек жедик, аябай даамдуу экен. Андан кийин жакын жердеги Өзгөн базарына дагы кирип көрдүк. Анда кийимдердин бааларын салыштырсам, бир аз кымбатыраак экен. Күн соңуна жеңем экөөбүз жакшы көргөн мантаханага барып тамактанып алдык. Ошентип Өзгөндөгү Шаршемби базары мен үчүн жөн гана соода жай эмес, бул жерде аймактагы элдин жандуу турмушунун күзгүсү экенин көрдүм. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта дагы бир кызыктуу видеодон жолукканча.